Соц тармакта эки жубайлуу эркек кишинин 60 жашын белгилеп той бергени талкууга түштү. Бул саамалыктан видеону соц тармактагы баракчасына шоумен Кубаныч Баркалбасов жарыялады. Шоумендин айтымында ал жакшылыгын алып барган той ээсинин эки жубайы бар. Сереп медиа маалымат агенттиги Кубаныч Баркалбасовго байланышып, жогорудагы билдирүүнүн чоо жайын сурады. Экинчи аялына үйлөнгөнүнө 20 жылдан ашыптыр. Эки аялынын балдары, неберелери бар экен. Ынтымактуу экен. Биз эч кимден жашырбайбыз жана жашыргыбыз да келбейт. Кудайга шүгүр, бизде баары жакшы деп айтышкан. Сүрөттү алардын уруксаты менен жарыялагам, деди ал. Sizler sırttan, sultanlığı beni kararıp, kol çarptırsanız sarılıp, hatta özümüz başkanımız için ilginç çuvalımızda torun verimizin hadi. Bakma çekelim. Sol çekelim. Hazır. Abimizlerin ağzına birliktesin doğru bırak. Benim de başımda koyun körüyümderim. Benim de başımda yeğenimi babalayımderim. Benim de başımda hikaye babalayı koyayım. İşte bu yaşlılığın körüyümde torun olsun diye gözüme sarıldım. Kömürüm ağzına açın. Çok rahmat. Мыйзамда бир убакта эки же андан көп аял менен түтүн булатууга тыюу салынган. Мындай кылмышка барган эркек 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. 179-берене 2 же андан көп аял алуу. 2 же андан көп аял алганда, башкача айтканда, эркектин жалпы чарба жүргүзүү менен 2 же андан көп аялдар менен чогуу жашоосу, экинчи категориядагы коомдук иштерге же биринчи категориядагы түзөтүү жумуштарына же экинчи категориядагы айып салууга жазаланат.